ачыткы жөнүндө айта турган болсок, бул ачыткы туура жыттаныш керек, туура даамданыш керек. Бул деген ачыткы суу менен эле ундан турат. Башка эч кандай кошулма кошпош керек бул жерде. Бул ачыткыбызга 4 айдан ашты. Канчалык ачыткы көбүрөөк турган болсо, ошончолук пайдалуу. То есть 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, улам баягы ачыткыдан уют калтырып коюп, кайра улап кете берсе, ошончолук бай, ошончолук полезный свойствосу көбөйөт да ачытканын. Анан бул ачыткы биздин мынакей жайдармандан жасалган нандарыбызга колдонобуз. Бул ачыткыбызды бул деген баягы кара ундан жасайбыз. Бул жерде деле кара ун менен эле суу бар, башка эч кандай кошулмасы жок. Бул баягы ржаной нандарыбыз бар өзүбүздүн, фирменный нандарыбыз бар, баягы бородинский классический нандан деген нандарыбыз бар, ошолорду колдонобуз. Бул дагы канчалык баягы ачыткынын жашоосу көбүрөөк болсо, ошончолук бул жердеги баягы микроорганизмдер өтө пайдалуу нерселер. Бул жерде өзүнчө эле бир витаминдерге бай, өзүнчө бир сфера болуп калат да бул жерчи. Ошондуктан наныбыз ачыткы туура болсо, 20 саат биз муздак ферментация кылабыз. Ошондуктан бул нандарыбыздын дагы бул жериндеги баягы поралары болуш керек да. Ошондо бул туура кайра көрсөтүп койсоңуз, жана ачык болуш керек экен да. Туура болуш керек. Нык болбош керек да. Нык болбой, бул баягы азыр мындай кылсак деле өз ордуна келип калат да, өз калыбына. Анан биздин мешибиз да өзгөчө да. Ал меш Кыргызстанда пока жок болуш керек деп ойлойм. Бул меш мондай кычыраган мен берет да. Кычырайт экен, басканда. Анан ошо туура ачыган, туура бышкандан болсо, кайра өз калыбына келип калат, нык болуп жармашпайт да. Ушундай тонкосттар бар. Анан биз кичинекей чагыбызда жеп жүргөн формовой нанды жасап атабыз. Өтө даамдуу, өтө полезный. Бардык нандарыбыз 400 граммдан жатат. Бул жерде мен грубо эгерде айтсам, бир 3 лепешка. Анан биздин нандарыбыздын эң эле жакшы нерсеси мына пайдасынан тышкары дыйкандарды, өзүбүздүн дыйкандарыбызды колдоо. Анан үчүнчүсү үй бүлөлүк бюджетке үнөмдөө. Мисалы, бир нанды алсак, үй бүлөгө жашынакай жетет, берекелүү болот. Баары бир ачыткыдан жасалган нан, жайдармандан жасалган нан берекелүү болот экен да. Чем баягы азыркы дрожжко бапыратып, көбүртүп жасалган нанга караганда берекеси да жакшы болот экен.